Жалкоолуктун алдын алчу 7 кеңеш. Биринчи, бизнесиңизди табыңыз. Эгер сиз өзүңүзгө керек нерсени жасабасаңыз, жалкоолууну кантип токтотууга болот? Сиз өзүңүздүн сүйүктүү ишиңизди жасоого эч качан жалкоолонбойсуз. Ошондой эле ал сиздин жек көргөн жумушуңуздан көрө көп киреше алып келиши мүмкүн. Жалкоолукту токтотуунун жолу өз жумушуңузду табуу. Мүмкүн сиз өзүңүзгө эмне жагарын билүүгө көп убакыт жумшайсыз. Муну жеңилдетүү үчүн өзүңүзгө жага турган бардык иш-аракеттерди жазып, баарын көрүңүз. Ушундайча сиз өзүңүздүн бизнесиңиз кайда экенин түшүнөсүз. Эсиңизде болсун, жалкоолук сиздин кызыкчылыктарыңыз менен максаттарыңыз дал келбеген нерсени жасоого мажбур болгондугуңузду түшүндүрөрүн унутпаңыз. Экинчи, эч нерсе жасабаңыз. Баарын ойлогонду токтотуңуз. Жай отуруңуз жана эч нерсе жасабаңыз. Телевизор менен компьютерди өчүрүңүз. 1-2 сааттан кийин сизде аракет этүүгө деген каалоо пайда болот. Үчүнчү, уйкунун жетишпестиги. Эрте туруп төшөккө барыңыз. Мүмкүн сиздин жалкоолугуңуз уйкунун жетишпестиги. Эгер сиз уйкусуз болсоңуз, жалкоолуудан баш тартып, аракет этүүнү кантип баштоого болот? Аны калыпка келтирип көрүңүз. Эрте жатып, эрте туруңуз. Күндү кызыксыз адаттардан баштабаган маанилүү, эң кыйынынан баштаңыз. 4-чү, майда кадамдардан баштаңыз. Баарын бир убакта бүтүрөм деп кыйналбаңыз. 5-чи, өзүңүз үчүн жакшы көңүл атмосфера калыпташтырыңыз. Эң биринчи, сиздин жумуш ордуңуз жана үйүңүздү тазалаганды унутпаңыз. Эгер үйдө жумуш жасасаңыз, анда эч качан диванда жатып жумуш жасабаңыз. Стулда отуруңуз. Ал сизге дем алууга мүмкүндүк бербейт. Уктаачу бөлмөдө иштебегениңиз оң, эгер сиз аякта уктасаңыз. 6-чы, ар күндө өзүңүз кылчу жумушуңузду айтып, жакшы ой ниет менен баштаңыз. 7-чи, өнүмдүү адамдар менен сүйлөшүңүз. Бул биздин кул мүнөзүбүзгө да таасир берет. Жеңишке жетем деген ниети бар адамдар менен сүйлөшүңүз. Байланышыңыз.